Биздин айылда бала бакча жок болгондуктан айылдагы ата-энелер балдарын менин үйүмө таштап өз иштерин бүтүрүшөт. Мен балдарды акысыз карайм. Ата-энелер көңүлүнөн чыкканын берип турушат. Ушул ишимди мыйзамдаштырып, бала бакча ачыш үчүн мамлекеттен жардам сурасак болобу? Кимге кайрылсам болот? Бул жагдай боюнча атайын сиз өзүңүз жашаган айыл өкмөткө арыз менен кайрылыңыз. Жогорудагы шарттарды жоктугуну, эгерде сизде кандай бир шарттар боло турган болсо, анда сиз өзүңүзчө жеке бала бакча ачып алып иштеткенге толук түрдө укугуңуз бар. Бул боюнча сиз өзүңүз жашаган аймактагы муниципалдык башкармалык менен дагы келишим түзүп, иш аракеттериңизди аткарсаңыздар болот. Буга чейин иштешип жүргөн бала көзүмдө жаңгак терип беремин деп менден 100 000 сом алган. Үйүнө бир нече жолу барып, карызы сураганыма карабастан ар кандай шылтоолорду айтып, баш тартып жүрөт. Сотко берсем ал келбей жатат. Кеңеш бериңизчи. Эгерде сизге кандайдыр бир буюмду берем деп сөз берип, бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир буюмду аткарбай сиздин акчаңызды алып бербей жаткан болсо, анда сиз укук коргоо органдарына дагы арыз менен кайрылсаңыз болот. Укук коргоо органдарынын алдамчылык бир нерсе менен кылмыш иши козголот. Эгерде чындыгында сиздин акча каражатыңызды алып, бүгүнкү күнгө чейин бербей ар кандай шылтоолор алып кача турган болсо, ага кылмыштык жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Азыркы учурда пирамида сыяктуу уюмдар көбөйүп баратат. Элди алдап кеткен мындай уюмдарга карата кандай чара колдонулат жана ким көзөмөлдөп турат? Чындыгында акыркы мезгилде бул коомдо өтө актуалдуу жана өтө проблемный маселелердин бири болуп келип атат. Эгерде бул пирамида жана башка финансылык уюмдар чындыгында көп адамдарга жабыр тартып калып атат. Ошол себептен мындай уюмдарга кирүүдөн мурун алардын ортосундагы чындыгында лицензиясы барбы, жокпу, же алардын кандайдыр бир аракеттеринде юридикалык маселе келип чыкпайбы, ал боюнча дагы сөзсүз түрдө юристтер менен кеңешишиңиз керек. Акча каражатыны чындыгында эч кандай лицензиясы жок жана башка аракеттер көрсөткөн адамга сиздер жөн акчаңызды берсеңиздер, алдамчылыкка тушуп калышыңыздар мүмкүн. Бул боюнча атайын укук коргоо органдарына арыз менен дагы кайрылсаңыз болот, эгерде акчаны каражатыңызды кайтарбай жаткан болсоңуздар. Эгерде сизде да түрдүү тармактын өкүлдөрүнө сурооңуз болсо, 0558 30 03 33 номерине SMS аркылуу кайрылсаңыздар болот.